Otur. Beka ana. Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасында орун алган акыркы жагдайдан улам коомчулукта Кыргыз бийлигинин аракетсиздигине нааразы болгондордун катары калыңдап жатканы байкалды. Социалдык тармактарда Кыргыз-Тажик чегарасын бир тараптуу толугу менен жабуу зарылдыгын айткандар басымдуу. Ички иштер министрлигинин ардагери да дал ушул ойду туура деп эсептейт. Элдин ишеним берилген мамлекеттик деңгээлде жетекчилер өздөрүнүн милдетин бир так аткарып, чегараны ушу жапса жаап койбойбу. Бир ай жапсычы, ошо жана айтып аткан жалаң эле ГСМ эмес, бүт азык түлүк оокаттар да ушу Кыргызстандан өтүп атат дейт. Эми ушуну бир жаап көрбөйбү чоңдор? Кандай реакция болор экен? Мейли бу теге эмени адыр тоолорду ашып, жана зым тартып, айке казып, эме кылган көп убакыт кетсин, акча кетсин. Муну чоң жолду жаап бир көрүш керек да, менин пикирим. Ошондой эле белгилүү болуп калат ошо. Тажик тараптын аткан огунан жабыркаган 3 кыргыз аскери Баткен облустук ооруканасынан Бишкектеги госпиталга алып келинген. Алардын экөөсүнүн абалы туруктуу болгону менен бир аскер кызматкеринин абалы оор бойдон калууда. Буга чейин ал көп кан жоготкону жана омурткасында ок турганы кабарланган болчу. Анан бир аскер кызматкерибиз бүгүнкү күнү абалы оор реанимация бөлүмүндө келген убакта бизде ошол операция жасалды. Операция жасалып ошол ок алынды. Анан бир ок ошол 11-чи омурткада турат. Бирок ок биринчи кезекте биринчиси жүлүн омуртканы жабыртаткан. Жүлүндү жабыркап туруп, азыркы күндө абалы оор бойдон калууда. Тажикстандын бул кадамдары дагы бир кооптуу маселени пайда кылды. Тажикстандагы коронавирус илетин расмий түрдө 600дөн ашык адам жугузганы жана 20дан ашык адам каза болгону маалымдалып жатканын эске алганда, Кыргыз-Тажик чегарасында тажик жарандарынын ээн эркин кирип чыгып, чыр-чатак чыгарып жүргөнү коронавирустун ошол аймактагы кыргыз жарандарына да жугуу кооптуулугун күчөтөөрү белгиленет. Мына коронавирус деп атпайбызбы? Азыр эң күч алган жери Тажикстан болуп атат. Мына телевизордон берип атпайбы? Тажикстанда аябай көбөйүп атат. Булар атайлап уюштуруп туруп, нар жак бер жагынан өздөрүнчө уюштуруп, бир эле кишини киргизип кое турган болсо, Баткенге. Болду, Баткендин ичи коронавируска уюп жатып калат. Бул жукма оору болуп атпайбы? Элге белгилүү болду. А бул тарабына дагы биздин бийликтегилер көңүл бурбай келет. Көңүлдү буруш керек. Kontroldu usulünü kılıp durup koyuş gerek. Postlardı küçültüş gerek. Emne tikenegzim yetişmey mi Kırgızistan'da? Tikenegzim tartsın, 35 hareket kılsın. Emne mina yetişmey mi? Emne uyala o, mina koyuşlar. Ha bu çegara deli mi septemler? Çegara bolğondan keyin özüңdүн жараныңды колдой бил деген сөз бул. Кыргызстандын чегара кызматы жергиликтүү бийлик күч органдары менен биргеликте Баткен облусунда чатак чыккан аймакта элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады. 10-майда Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Согди облустарынын башчыларынын биринчи орун басарларынын деңгээлинде сүйлөшүп өтүп, чегарада элдин коопсуздугун сактоо жана коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында милициянын күзөтүн күчөтүү чечими кабыл алынган. Мана бир көз айнегибизге тажиктердин ого тийди да она. Эки тарап Кыргызстан менен Тажикстандын тактала элек аймактарында курулуш, эгин айдоо сыяктуу жумуштарды токтотууну да макулдашкан. 8-майдагы жаңжалдын кесепеттерин, чыгымдарды эки өлкөнүн өкүлдөрү чогуу тактай турган болгон. Чегараны тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын иши коронавируска байланыштуу кырдаал турукташканда каралат деп чечилген. Бирок сөз болуп жаткан аймактардагы кыргызстандыктар кыргыз бийлиги тактала элек аймак деп айтып жаткан жерлер толугу менен Кыргызстанга тиешелүү жер экенин айтышат. Негизи мурда алардын жери о паста болчу да. Анан азыр учурда уже кысып келип мэргечен келди. Ушунда мына жол биздики карайт. Ушуну биягы тажик болот, биягы кыргыздан могу жолдун өдөсүчү. Азыр ошондо граница ушулда, граница битта дуал биякта да. Өтө кооптуу жер да болчу. Ошон үчүн бийлик жактан бизге кичине болсо жардам берсе, ошондо ояк менен биякты бизге алмаштырып беребиз деген болот да. Ошондо өзүбүздүн жерди өзүбүз алмашканга болбойт да ошо. Эскерте кетсек, Баткендин Көкташ айылында тажик жарандары тарабынан кыргызстандык жарандын бир турак жайы өрттөлүп, толугу менен күйүп кеткен. Бир жаранга таш тийип, жаракат алган.
Таш менен уруп койганда бизди тажиктер урганда мен ошол жерге барып таш маяка тийген экен мага. Турат. Кече тиктирип келдим ботинкиге барып. Жыгылып туруп ошондон ар жагын мен жакшы элестете алып билбейм да. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.